Биздин баяндамачыбыз Атахан Кожоголовдун сонун материалынан кийин сапарыбызды уланта беребиз. Экранга жакын келиңиздер. Алдыда интернет айдыңында өтө популярдуу болгон дагы бир мыкты талантты чакырганбыз. Ооба, алдыда бир канча секундтан кийин Нурбакыт Карыпбеков болмокчу. Ага чейин биз азыр видеосун көрүп алалы, интернетте популярдуу болгон видеосун көрүп алалы, андан соң конок менен маек болот. Olmadan nesige çoğunluğu sağlamın Gereği çok oyladığım en gayda katamın Aşkın gele canıdan sürdüm parağın Ben sevmenin kıyaldarga cidden O çalmak olup kıysam dağı Namusumda bir koysam dağı Sevmenin armanımdı cenge Özümdü men özüm bilsem dağı Özümdü men özüm süysem dağı Sen beni Искусство университетинин 5-курсунун студенти, вокалист Нурбакыт Карыпбеков. Анда эмесе? Студиябызга чакырып алалы. Саламатсызбы, Нурбакыт? Кандайсыз? Келиңиз. Бүгүн төр сиздики. Жакшы келип алдыңызбы? Жакшы. Бүгүн 17-март уйкунун эл аралык күнү экен. Анан уйкудан кандай ойгондуңуз? Uykudan yaxşı oygondum. Bugün negедир өзгөчө эфирге келем дегендик болуш керек. Кыйналып эле турдум. Атак өзүм аябай уйкучумун. Уйкуну аябай жакшы көрөм. Негизи ырчылар көбүрөөк уйкуну жакшы көрөт эмеспиз. Анткени кечинде иштемей, түнү менен ыр даярдамай, анан ошентсе дагы ар бир адамга уйку пайдалуу жагынан гана ийгилигин бере берсин. Анда сизди ушу интернет таанытты десек болчу да, Качандан бери ошол видеолорду интернетке жүктөй баштадыңыз? Анан кандайча көрүүчүлөр, кандай комментарийлер келет деген негизи ошол интернеттеги популярдуулук тууралуу айта кетсеңиз. Интернеттеги популярдуулук боюнча айта кетсем, мен деген мурда эле негизи киргизчимин, ырдап киргизчимин, кайбир тартып, бирок ал кезде анчалык кетчи эмес, баягы уккандар болчу, бирок TikToктун азыр өнүгүп келаткан заманы болуп атпайбы? Анан TikTokко киргизе баштадым. Ошого киргизип, мен деле киргизген жокмун. Мен тартып киргизгендерден эле популярдуу болуп кеттим да. Негизи өзүм киргизчү эмесмин, өзүм тартып анан өзүм да киргизсем, өзүмдүкү да жакшы кете баштады. Анан ошондон баштап эле элдер кичине болсо дагы кичине таанып башташты. Ошондон популярдуу деле боло элекпиз анчалык деле. Анан айта кетсеңиз, Мирбек Атабековдун ырларын Мирбектин үнүнө окшош экен. Мирбектей такдааны аткарыптыр деп ар кандай комментарийлерде жазып атышат. Анан өзүңүздү негизи Мирбек Атабековдун үнүнө окшоштурасызбы? Негизинен өзүмдү Мирбек Атабековдун үнүнө окшоштурбайм. Негизи тембр негизи ырчылардын тембрлары окшош болот. Кандайдыр бир тональносттордо высокийларга келгенде же анан мындай өзүм ырдап атканда эч кандай окшоштуктар болбойт, бирок эмнегедир ырдасам окшош деп элдер эме кылышат. Бирок өзүмө окшош угулбайт да. Анан баягы ырларын жакшы көрөбүз. Мирбек байкенин ырларын ошол себептен жакшы көргөн үчүн сүйүп аткарабыз. Негизинен Мирбек Атабековдун экинчи Мирбек Атабеков кереги жокко дейм да. Негизи эле ушу ырчылык, вокалист болуу каяктан келген? Вокалист болгон деген чоң атамдар ырчы болгон илгери. Анан атам да ырдачы экен, бирок биздин үйдө алар ырдашкан жок, просто өзүлөрү жапайы талант эле мындай эле үйдөн эле ырдап коюшат. Анан өзүм эле эмнегедир мен да ырдачы эмесмин кичинерээк кезимде. Себеп школдо окуп жүргөн кезде ырдачы эмесмин. Анан кийинчерээк чоңоюп эле где-то 10-класспы же 10-класс, 11-класстарда мен. Ошондо ырдаганына мугалимдер таң калышкан да. Ырдабай жүргөн эле бала 11-класста ырдап калса анан таң калышат да. Себеп деген менин классташтарым деген ошол кезде эме болчу да. Бүт баары ырдашчы, мен андайларга катышчу эмесмин. Ыр баягы мектепте бир конкурстар болот, иш чаралар болот го. Ал жака катышпай эле жүрө берчүмүн. Анан ал жака ырдап баштадым. Эмне болуп ырдап калдым мен? Бир нерседен улам эле ырдап калдым. Бал маскарадка ырдап калдым окшойт даже мен ошого.
ошондон баштап эле мен жанымда ырдап жүргөн классташтарым дагы кудай каштык сен элер дагы ошондон баштап ырдап. Ал кайсы мектеп, кайсы эжелер түз эфирден салам жолдоп койбойлу. Эжелериме салам жолдойм. Асранбек Маткеримов атындагы орто мектеби. Кайсы аймак? Нарын областына караштуу Кочкор районунун Эпкин айылы. Эпкиндиктерге, эж агайларга өзгөчө жалындуу салам окуучуңуздардан. Анда сиздин дагы бир досуңуз, гитараны сонун коштоп берген курсташыңыз дейбизби, Айтор дагы бир мыкты жигит келген, Кубаныч Сапаркуловду чакырып алалы студиябызга. Кутман таң, саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Келиңиз. Кандайсыңыз? Жактасың деп. Мен сени таппай жүрбөдүм деп. Дагы сизге дагы ошол эле суроону бергим келип атат. Бүгүн уйкунун эле аралык күнү экен. Сиз кандай ойгондуңуз? Мен негизи күндө эле ушундай турам, жумушка барышка туура келет. Оңой эле ойгондук окшойт биз. Силердин достугуңуздар ушу окуу жайдан таанышкансыздарбы же мурда? Окуу жайдан окууга тапшыргандан баштап эле, биринчи курстан баштап эле экөөбүз ошол дос болуп келатабыз, достордун ошондон баштап эле. Ошо. Анан сизге негизи ошол видео чыккандан кийин популярдуулук болуп, ар кандай комментарийлерди окуп, анан кандай сезимдер болуп атат ошол? Негизи баягы туугандарым аябай сүйүндү. ТВдан көрүп алып. Мага караганда бирок досум катуу кетти окшойт. Мен ар дайым жанында гитара чертип, баягы бек вокал деп коет го, бек вокалды алып жанында коштоп жүрөм. Багытыңыз гитара боюнча? Негизи специалистим гитара. Дагы кандай ырларды күтсөк болот? Алдыда иштеп аткан, эл алдына мына ана чыгарам деген кайсы ырлар бар, хит-ырлар? Хит-ырлар деле жок, бирок ошолорду карап атабыз да, мен өзүм ойлоп атам. Автордук ыр чыгарайын деген оюм болот да. Элдердин эле ырчы, байкелердин эле ырын ырдап жүрөрбөй, өзүмдүн автордук ырымды чыгарайын деген ниеттерим бар. Кудай буйрса ошо автордук ырымды Кудай буйрса чыгарганга аракет кылам, хит-ырларды. Анан биз ошол негизи эми шоу бизнеске аттаганып турган турбайсыңарбы? Буйрса. Кудай буйрса. Кубаныч, сизде кандай пландар бар чыгармачылык жаатта? Мен негизи ар дайым досумдун жанында жүрөм дебейсизби? Негизи мен баягы вокал жагын бир аз алсызыраак, алдыда бир аз вокал сабагын өтөйүн деген пландарым бар. Үнүмдү калыбына келтирип, үнүмдү ачып. Досумду даярдай албайм, чынын айтканда. Кудай буйрса, мен деле ошо чыгармачылыкка кетсем деп турам. Бирок мага вокал керек да, негизи сабак керек. Жакшы вокалист, мугалим керек. Ошондой пландар буйрса. Мына мугалим жаныбызда тур. Окууну бүтсүн анан. Мугалим болом. Сиздер кимдерден үлгү аласыздар? Ошо шоу бизнеспи, педагогикалык жактагы мыктылардан? Үлгү алган байкелерибиз көп го дейм, аябай. Мисалы Сыймык Байшекеев, Бекбориев, алардан кийинкилер эле келаткан Султан Сылтаралиев байкелерибиз мисалы бизге жаккан, Атабеков, Омар байкелер, Арсен байкелер. Көп эле алардай болсок жаманбы деп. Жаман эмес. Ал эми биз белгилей кетели, бүгүн искусство университетинин 5-курсунун студенттери, вокалист Нурбакыт жана гитарист Кубаныч биз менен биздин студиябызда конокто. Алардын тарткан видеосу Инстаграмда абдан популярдуу болуп жатат жана ошондой эле сонун комментарийлерге ээ болуп жаткан учурум. Андыктан биз эки жаш таланттан чыгарманы күтөлү. Анда сиздерди биздин сахна күтөт, Замана студиясынын сахнасына өтүңүздөр. Биз болсо жалпы теле көрүүчүлөрдү экранга жакын чакыра кетели. Анткени эң мыкты ырлардын чыгаруучусу Нурбакыт Карпбеков жана коштоп гитараны сонун ойногон Кубаныч Сапаркулов бизде мейманда. Көрөбүз. Всё нормально. Sen bilesиң менин кайгырбагыңдеги түшүнөрсүң бир күнү. Тунук сезимимди, таза мамилемди сен эстейсиң бир күнү. О
Erkelegening, maga жазба дегенің, maga çalma degening, bari bir ben üçün. Gelbe degening, kayra gitme degening, menin geçin ekeyim. Çürükte sensin canım, canım. Yazılgan benim bağım, oyumda sensin canım, canım. Ömürlük benim canım, çürükte sensin canım. Har kimderdin kebi, adaştırıp seni, al olontup sezindi. Tübüllük o canım, en yakın adamım, bilsen men ekenimdi. Oh, erkelegening, maga жазба degening, maga çalma degening, bari bir ben üçün. Gelme degening, kayra gitme degening, menin geçin ekeyim. Çürükte sensin canım, canım. Yazılgan benim bağım, oyumda sensin canım, canım. Ömürlük benim canım, çürükte sensin canım. Жүрөктө жакшы көргөн асыл адамдарыбыз жашай берсин. Сиздер кандай эргип аласыздар ушу ырдап аткан маалда? Кандай эргип алабыз? Эми мисалы эргүү кандай десем, ар бирөө биз мисалы кандай десем, спортчуларды да коет мисалы, алар машыккандан эргип алса, биз ырдагандан эргип алабыз да, себеп ырдабайынча тура албасак керек. Ырдаганда кадимкидей өзүң жеңилдеп, канча бир убакытка чейин ырдабай жүрсөң жаман болуп кетесиң да. Биз алып баруучулар бирөө менен кыйкырып урушканда эргип алалар. Буга чейин Алып Осмоновду белгилеп кетпедикпи? Ошол Алып Осмонов агабыз айткандай эле, мен суу ичпейм таңдай катып турганда деген сөз бар го. Менин анжоюм алдан тайып курганда дейт. Бирок мен эмнегедир баягы көңүлүм жок кезде пианиного отуруп, гитарага отуруп ырдап өзүмдү өзүм көңүлүмдү ачып алам да, негизи. Ошондон баягы орусча айтканда кайф алам деп коет го. Чынында музыка жан дүйнөнүн азыгы демекчи. Азыр мынакей биз түз эфирде отурабыз, Инстаграмда да түз эфир болуп атат. Андыктан биздин көрүүчүлөрүбүз дагы бир ырды талап кылып атышат сиздерден. Бизде жүк болсун деп кыйкырат эмес, ансарындай жүк болсун. Таланттар. Анда эмесе ошо Мирбек Атабеков экөөбүздүн Сени менен деген чыгармасы болсун досумдун атына. Төрт аккорд коесуң да. Bilbedin tarыныч esimde kalarım, bolbogon nersege çoң күмөн саламын. Кереги жок ойлорду мен кайда катамын. Ачкым келет жаңыдан сүйүнүм барагын. Мен сени менен кыялдарга жетем. От жаллай болуп күйсөм дагы, намысымды бийик койсом дагы, сени менен арманымды жеңем. Өзүмдү мен өзүм билсем дагы, өзүмдү мен өзүм сүйсөм дагы, сени менен, о сени менен. Башкаларга көңүл бурсам дагы, өзүмдү мен өзүм сүйсөм дагы, сени менен. Bilgizbey içimden sır berbey kalamın. Düşünbeyim bitbögün tügömöz talabım. Biz getirgen katanı özüme alamın. Kansimda kıyalbayım ben kımat camalım. Seni menen kıyaldarga jetem. От жалындай болуп күйсөм дагы, намысымды бийик койсом дагы, сени менен арманымды жеңем. Өзүмдү мен өзүм билсем дагы, өзүмдү мен өзүм сүйсөм дагы, сени менен, о сени менен. Башкаларга көңүл бурсам дагы, өзүмдү мен өзүм
дагы сени менен. Мирбек Атабеков болбосо дагы биздин студиябызда Нурбакыт Карипбеков болду десек жаңылышпайбыз. Эң сонун чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Рахмат, айтканыңыз келсин. Окуңуздарды ийгиликтүү бүтүп алып, эң мыкты ырчы, эң мыкты вокалист, эң мыкты гитарист ушу бир кезде биздин студиябызда болду эле деп биз да сыймыктана жүрөлү. Силерге албан ийгиликтерди каалайбыз. Айтканыңыз келсин. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз болсо сапарыбызды